Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 26 апрель, жума күнүңүздөр маарек болсун. Аябастан лайк баскан колуңуздарга жаңы квартиранын ачкычы тийип калсын деген максатта бүгүн ар бир жаран үйлүү болууга укуктуу жана акылуу деген теманы улантабыз. Андыктан жакшы тилек комментарийге жазып, бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Өткөн жума күнү биз Бишкек шаарында болуп келген элек. Бишкек өзгөчө сулууланып, жашылданып, үйлөр, турак жайлар өтө ылдамдык менен курулуп жатыптыр. Шаардагы үйлөр көз жоосун алат. Ошол эле күнү мамлекеттик ипотека компаниясына дагы баш баккан элек. Тилекке каршы түштө барганыбызга байланыштуу тыныгуу абет болуп калган экен. Адам көп. Кезекке туруп заманбап кылып электронный очередь талон менен кирет экен. Жума намазы бирден 30 өткөндө окулат экен, ошондуктан кеч калбайлы деп мечитке кетип калдык. Негизи эле ошол жерге кирип жолугуп өзгөчө проблема болуп жаткан Москвада каттала албай жаткан биздин мекендештердин суроолорун жооп алалы деп ниет кылдык эле. Тилекке каршы аз убакытта ага жетишпей калдык. Бирок туугандар, баардык жооптор негизи эле geek.kg сайтында бар экен. Ошол жерден таап, издеп көрсөңүздөр болот. Biz sizlerge sılkasını астына koyup koyduk. Ушул видеонун астында geek.kg сайтынын сылкасы болот. Ошол сайт аркылуу кезекке турган адамдар оңой эле туруп атыптыр. Азыр учурда ошол жердеги адамдардан сурасак, алдына уже одобрение келген учурлар бар экен. Ошондуктан туугандар, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан атай мекендештер үчүн кайрылуу катары, эскертүү катары ушул видеону чыгардык. Тууган уруктар, жакындар менен бөлүшө кетиңиздер. Сөзсүз түрдө ошол сайтка кирип катталып коюңуздар. Бул дагы болсо ар бир адамдын, ар бир жарандын өзүнүн соп квартирасы болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бардыгыбыз эле үйлүү жайлуу бололу, балдарыбызга үй алып, үй салып, ошолорду үйлөп жайлайлы деген максатта ушул бөтөн жерге келип, эмгектенип, жумуш кылып, кыйналып жүрөбүз. Туугандар, ушул шансты дагы колдон кетирбей, бир убакыт бөлүп, сөзсүз ошол geek.kg'ге кирип, сайттан катталып коюңуздар, үйлүү болуп калыш мүмкүнчүлүгүнү колдон чыгарбаңыздар туугандар. Анан дагы гик боюнча кандай суроолор болгон болсо комментарийге жазсаңыздар, биз сиздерге жооп алган аракет кылабыз. Буйруса дагы жакынкы күндөрү Бишкекке атайын барып келебиз. Биздин баягы Telegram группада поддержка группа бар, Москва деген Telegram группадагы эки суроого жооп бере кетели. Нурик сураптыр. Салам алейкум, кандайсыздар? 3 ай болду Кыргызстандан келгенге Сахарага барганым жок. Кайра Кыргызстанга кетип атат. Чорный списокко түшүп калбайбы? Билгендер болсо жазып койгулачы, сураныч деп жазыптыр. Негизи эле туугандар, Сахарага 30 күнүн ичинде барыш мыйзам боюнча шарт. Ошол Сахарадан өтүп, сөзсүз дактилоскопия менен медосмотрдан өтүп келиш керек. Эгерде 3 айдын ичинде бара албай калсаңыз, бирок Кыргызстанга кетип атсаңыз, негизи эле аэропортто ал жашыл картаны текшербейт. Бирок полицияга түшүп калсаңыз, текшериши мүмкүн, сурашы мүмкүн. Эгерде аэропортко полицияга түшпөстөн жеткен болсоңуз, аэропортто ал кагазды сурабайт. Кийин да бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум туугандар, регистрация трудовой договор таза Сахарова таза болчу. Кече 22 апрелде кармап, апарып 23 апрелде сот кылып 5000 штраф салды. 10 күн ичинде чыгып кет деди. Обжалование кылсам болобу? Анан юрист барбы өзүбүздүн кыргыздардан дейт. Номерди экранга коюп койдум, юристтер бар. Негизи эле ошол 10 күндүн ичинде обжалование кылып, чыкпай, чегарага чыкпай туруп, сөзсүз обжалование менен ошону бүтүрүп алыш керек. Анан колуңузга ошондой протокол тийип калган болсо, 18.8 выдворениясы бар болсо, сөзсүз обжалование кылып бүтүрүп алыңыздар. Чегарага чыкпай туруп. Эгерде Роспотребнадзордон запрет болсо, депортация болсоңуз, чорный список болсо, ушул эле номерлерге кайрылып, юристтерге кайрылсаңыздар, кыргызча жазсаңыздар, кыргыз кыздар жооп беришет. Баарыбыз билебиз, май майрамдары жакын, ошондуктан текшерүүлөр катуу болуп атат. Майрамдарга карата жаныңыздарга сөзсүз миграционный, паспорт, трудовой, Сахарованын кагазын кошо алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Анан сөзсүз регистрациянын суроогуну карап коюңуздар туугандар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет.
Ал эми жаңы келгендерге квартирага койдурам десеңиз 8929 975 89 79 номерине кайрылыңыздар. WhatsApp'tan жооп беришет. Ушул маалыматтар сиздерге кичине болсо да пайда алып келди деген ойдобуз. Ар бир адам, ар бир инсан үйлүү болуп калсын. Бирден жакшы сөз жазып, лайк басып, каналга катталып, тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Арзан, таза, жумшак, жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда, эсен ажы кызматта. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун. Ар бирибиз мекенге, өзүбүздүн үйүбүзгө эсен аман жетели. Аман болуңуздар туугандар. Жума марек. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.